Камчыбек Ташиев Кыдыршаевдин кийинки кадамдары кандай болот? Оппозицияга айланып Адахам Мадумаров менен биригеби же болбосо өзүнчө эле президент шайлоого катышабы деген дагы суроолорду элдер коюп жатышат. Туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Адахам Мадумаров Камчыбек Ташиевди кеткенден кийин бир дагы жаман сөз сүйлөп аркасынан чыккан жок. Азыркы учурда ушул окуянын тегерегинде көптөгөн саясий эксперттер дейбизби, аналиттер дейбизби, өзүнчө божомолдошуп жатыптыр. Камчыбек Ташиев Адахам Мадумаров менен оппозицияга биригиши мүмкүн деген да немиштер чыгып атат, бирок бул чындыкка дал келеби келбейби убакыт көрсөтөт. Чындыгында Камчыбек Ташиевдин кийинки кадамдары кандай болот өзү дагы ачыктаган жок. Депутаттыкка барабы же президенттикке барабы же Адахам Мадумаров менен биригеби деген суроолор коюлуп атат, бирок буга эч ким жооп берген адам жок. Эми бул суроого жооп бериш үчүн Камчыбек Ташиевдин кийинки кадамдарын күтсөк, ошондо айкын даана так көрүнөт деп айтып кетмекчимин. Эгерде Камчыбек Ташиев Адахам Мадумаров менен бирге турган болсо, анда кандай десек, бул өтө жаман нерсе болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн адамдар бирикпейт деп жатышат. Эгерде бирге турган болсо, туугандар, өзүңүздөр билесиздер, мурун дагы Адахам Мадумаров менен Камчыбек Ташиев биригишкен, аны окуяны билгендер аябай жакшы билет, тарыхты билгендер. Мүмкүн саясатта өзүңүздөр билесиздер, ишенип болбойт. Саясатта достук жок дегендей эле. Эртеге мисалы Адахам Мадумаров менен Камчыбек Ташиев бирикти, оппозицияга өттү, же болбосо президент шайлоого катышат деген жаңылык чатыран болсо, туугандар, бул жаңылык биздин президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичти аябай ачуусуна тийиши мүмкүн. Жана ошондой эле бул окуя президентибиздин ачуусун келтирип, Камчыбек Ташиевдин бизнестери, үй бүлөсүнө болгон кысым, мал мүлктөрү конфискация кылынып, же болбосо мамлекет тарабынан, сот тарабынан бир кысымдар болушу мүмкүн деген дагы немиштер айтылып атат. Албетте буну бизнестеринен айрылышты, үй бүлөсүнө кысым болушту, миллиарддаган сомдорду каяктан тапкандыгы тууралуу суракты Камчыбек Ташиев дагы каалабайт деп ойлоймун. Ошондуктан сиздер дагы бир саясатчы катары дейбизби же саясатты сүйгөн адам катары дейбизби, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып коюңуздар, туугандар. Камчыбек Ташиев эми эмне кылганы туура, унчукпай эле ошол небере жытта отуруш керекпи, же болбосо дагы мен президент болушум керек, менин досум аркаман бычак сайды деп саясатка күрөшүш керекпи, кандай ойлойсуздар?